ушул же болбосо ата эне тандап бериш керекпи, же болбосо жеңелер тандап бериш керекпи, же болбосо кимдер тандап бериш керек? Ушул бүгүнкү темабыз жартандоо, урматтуу теле көрүүчүлөр жана угармандар. Ушу биринчи иманына караш керек да, ата тегине, жана байлыгына, сулууна караса, мисалы ал жерде иман жок болсо, ал баары бир да ал нөл деген эмени чыгарат. Менин оюмча жаштар мындай сүйлөшө берсин, бирок деген ошонун чеги менен сүйлөшүш керек да. Аша сүйөт десе, мына ушу сүйө турбай деп аша чаап кетиштин кажети жок деген ойдомун. Кээ бирлер свадьба бергенде уже курзагы 9 айлык болгон да. Мен негизи өзүмдүн практикаман айткан жокмун, бул нерсени менин өзүмдүн жигитим жок. Эгерде мен өзүмө мындай түшүнүктүү болсо, эгерде ата энем каршы эмес болсо, ошо чыгам. Эгерде ата энем мага ылайыктуу кандайдыр бир өзүн тааныган баланы таап берсе, анда мен ата энеме каршы чыкпайм. Ата эне анын атасы ким экенин билет, балким тууган уругун билет. Анан кийин Жармагүлдү билбейт. Албетте Жармагүлдү мисалы Алмабек болсо Жармагүлдү мисалы экөө бири-бирине көңүлү келеби келбейби муну ата эне биринчи очередь билбейт да. Негизи сүйүүдөн бул исламда эме нике деген болот да, сүйүүдөн азыр жеңил ойлук кылып жатышат деп ойлойм да. Эмнеден эле сүйүүдөн азыр болбойт, ал нике деген болот. Ата эненин анан баланын экөөнүн тең сөзү жана ою бир болуш керек. Анан ошондо гана бир жакшы үй бүлө пайда болот. Мен ата энеме кошулам да, ата энем эметип, кийин ата энем тандап бергенин эле туура болот деп ойлойм. Анткени деген азыр алганга чейин алтын, алгандан кийин катын болуп калат атпайбы уже? Кыз сүйсө калат, бала сүйсө алат дегендей эле бул жерде кыздар эч убакта өздөрү жартан издебеш керек да. Көбүнчө ата энелер мисалы өз кыздарына, балдарына бай үй бүлөдөн бала кыз тандап берип коюшу мүмкүн. Мындай учурда эмне кылат бала? Ошондой учурда бай болсо деле, кедей болсо да ата энесинин сөзүнө кирип тийиш керек беле, бала көпмө болсо деле. Ата энең сага атайын көпмө бала издейт бекен. Сен ата энең жөнүндө ошондой ойлойсуңбу? Менин оюмча азыркы учурда адамдар, ата энелер көбүнчөсү байлыгына карашып, ал адамдын мындай ички дүйнөсүн карабай калышты, эсептешпей калды ал нерсе менен. Мисалы бизде жети областта себаттар бар. Себаттарда кыздар өзүнчө, балдар өзүнчө окуйт, туурабы? Ал эми бизде кандай? Бизде бала бакчадан баштап аралаш болуп атпайбы? Анан кийин баягы 4-класста я тебя люблю дегендер башталат, записка кыргытмайлар башталат. Анан ойлойт да, сүйүп калсам, алсам анан кийин ушул нерсе жакшы болуп турбайбы? Биздин каныбыз суюк да. Адреналин талап кылган болобуз, жаштыктар ошондой жаштык кылып анан кийин туура эмес кандай болуп атат да. Мисалы көп балдар ойлошот, мен клубка барат, бияка барат, бирок мен үйлөнөргө келгенде мен жүрө берейин, жашта жүрө берейин дейт, бирок үйлөнөргө келгенде мен өзүмө ыймандуу бир аял таап алам дейт да, бирок анткени андай болбойт да. Аллах Таала ошого жараша, өзүнө мурунку жүргөнгө жараша ошондой аял берет экен да.